Президентке арка бел болчу Туйгуналы Абдраимовдун унчукпай турганында сыр бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын экс-төрагасы Туйгуналы Абдраимов былтыр президенттик шайлоого аттанууга бел байлап, штабтарды ачып катуу киришип калганына күбө болгонбуз. Анан эле КСДПдан Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги көрсөтүлгөндө Туйгунбайга кылмандык кылып, чейрек кылымдык доосуна каршы чыгууга барбай, тескерисинче аны жигердүү түрдө колдоп алган. Ошентип шайлоодо өттү. Мына Жээнбековдун бийликке келгенине жарым жыл болуптур. Таң калыштуусу Абдраимовду унутуп койгонбу же кимдир бирөөлөр ортого бузукулук салганбы? Биздин баамыбызда өкмөт курамына башка кызматтарга көптөгөн кадрлар келип атат. Көпчүлүгүн эчиң жылыбайт. Туйгуналы Абдраимов болсо депутат, министр, элчи жана 2 жолу борбордук шайлоо комиссиясын татыктуу түрдө башкарган. Тажрыйбага бай инсан катары бааланат. Эмне үчүн мындай фигура көмүскөдө калышы керек? Каарманыбыз медицина тармагында, саясий элитада кадыр барктуу. Кыскасы кандай айтсаң да сөз кырааты эп келетей. Мамановду УКМК сындырыш үчүн камадыбы? Эгер мамлекеттеги күч түзүмдөрү эркин бою берилип, жогору жактан көзөмөл болбой калган маалда өз капчыгын толтуруу үчүн бизнес уюштурары дүйнөлүк тажрыйбада тастыкталган. Мына ошондой кырдаал бизде түзүлгөн жокпу деген суроо бүгүн кабыргасынан коюлууда. Себеби УКМК өлкөдөгү өтө бай кишинин бири болгон Рустам Мамановду чыркыратып камап, чоо жайын айтпастан темир торго киргизди. Мыйзам боюнча ар бир адамдын айыбын айтып, анан кармайт. УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов тергөө кызыкчылыгына байланыштуу башка маалыматтар айтылбайт деди. Мында бир сыр барбы? КТРди ким акмалап калды? Окмуштай командасы бар КТРдин акырына суун арткан азаматтар арбып баратканы деле жөн жерден эмес. Азырынча Илим Карыпбековдун кызматтан кетүү мөөнөтү келип отурушу кээ бир мыкчыгерлердин ит атайын карматып жатат. Каңтаргычтардын баш атында тургандардын бири элчи кызматында жүргөн Кылычбек Султанов экендигин жакындан билгендер бар. Бирок алар үлкөн кызматка тигини ылайык көрбөй турганын деле билдик. Жамыратып жазгандарына болсо Иликең өзүнө жараша катыра жообун берди. Оңой жигит эмес го Карыпбеков деген ген директор. Кандай гана бийлик болбосун тилин эмизгенди көп үйрөнгөн эпчил жигитти көрүнгөндөр эле оодарап жибериш өтө оор. Эми аныгын айтканда бул жердин кожоюну болууга табити ачылгандар жок десек, кашыктагы сууга чөгүп кетерибиз турган иш. Билегин түрүнгөндөрдүн үмүтү качан акталарын азырынча айта албайбыз. Капыстан эле шамал болуп түп-түп аккомкорлук кетпесе. Депутат Зарылбек Рысалиев: биздеги эң коркунучтуу адам ким? Мен муну 10 күн бою ойлондум. Ал тургай алардын болжолдуу тизмесин да түзүп көрдүм. Бул тууралуу депутат Зарылбек Рысалиев Жогорку кеңеш жыйынында Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссиянын корундусу талкууланып жатканын билдирди. Кыргызстандын жаңы тарыхында эң коркунучтуу адам ким? Мен алардын болжолдуу тизмесин да түзүп көрдүм. Биринчи орунда Жантөрө Сатыбалдиев турат экен. Эмне үчүн? Мына ал киши Кыргызстан эгемендик алгандан бери 3 мамлекеттик комиссияны жетектептир. Андан кийин да бир катар жооптуу кызматтарда иштеди. Ал барган жердин баарында чыр-чатак чыгат, кылмыш иштери козголот. Эгерде бизде мыйзам иштей турган болсо, эле соттолуп кетмек. Бүгүн ал маңдайыбызда отуруп алып бизге акыл үйрөтүп отурат, деди депутат. Ордагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев депутаттын мындай пикирине макул болбой, мунусу куруу жала экенин, ал иштеген жерлерде эч кандай кылмыш иштери козголбогонун айтып, эгер депутатта мыйзам бузуу фактылары болсо, укук коргоо органдарына кайрылуусун өтүндү. Депутат Зарылбек Рысалиев андай фактылар бар экенин, бардык материалдарды укук коргоо органдарына тапшыра турганын белгилеп, укук коргоо органдарын ага көңүл бурууга чакырды. Сапар Исаков Кытайлардын крышасы деген сөзгө катуу кызаңдады. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Алтынбек Жунус уулу мурдагы өкмөт башы Сапар Исаковго Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоого байланышкан суроо узатып жатып, капысынан Кытайдын крышасы деп атап алды. Бул жерде отурган мурдагы министрлер кандай суроо болбосун мен билбейм. Ал билетте бири-бириңерге төңкөрүп, футбол топтой эле кылып жатасыңар да деген депутат эл арасындагы бирим ишти ачыкка чыгарды. Ал Сапар Исаковдон сизди Кытай компаниялардын крышасы дешет деп сурады. Бул Исаковдун таалалуу жерине тийдиби, же күтүлбөгөн айыптоону укканына өзүнөн кете түштүбү бир топко кызаңдады. Антип айтпаңыз, антип айтканыңыз туура эмес. Менин байкашымча сиз бардык күнөөнү мага үйүп, мени күнөөлүү кылгыңыз келип жатат, деди Исаков. Америкалык актер Роберт Дауни Кичи 15 мүнөттө $10 миллион каражат тапты. Америкалык белгилүү актер Роберт Дауни Кичи жүргөмүш адам үйгө кайтуу тасмасына 15 мүнөткө тартылган. Тасма жаратуучулар ага $10 миллион гонорар төлөп беришкен. Мындай маалыматты Variety журналы жазып чыкты. Маалым болгондой, аталган басылма жыл ичинде эң көп гонорар алган актерлордун тизмесин жарыялаган. Ага ылайык бул тизменин сап башында Дэниел Крейг турат. Ал Bond 25 тасмасындагы тыңчынын ролу үчүн кино жаратуучулардан $25 миллион сураган. Экинчи орунда Дуэйн Джонсон кызыл циркуляр тасмасындагы ролу
үчүн 22 миллион доллар гонорарлар айтылган. Ал эми 3-орунда Vin Diesel Forsage 8 фильмине тартылганы үчүн 20 миллион доллар гонорар алган.